Biz İnститут философияда шындай бір жаңа işlerді баштайлы деп теориялық семинар деген жол осы жөнінде мұндай оқу деген чтение деген арғандай темада әрбір бөлімдер uyuşturalım деп çeştik. Bundan кейін мұндай iş hareketler қандайдыр салттуулыққа айланып келечектегі философтардың даярланышына түрткі береді деген ойдамыз. Эми біз бүгін өзіміздің бірінші философиялық оқуымызды Мартин Хайдегерге анын «Бытие и время» деген болмыш жана уақыт деген китебин арналып атат. Эми барыңардан билесиздер, бұл жерде 3 доклад бар, а? 4 доклад бі? 4 доклад бар. Мен айтып қойман. 4 доклад менен дагы биздин окумуштуу катчы Арген тааныштырат деген ойдомун. Анда эмесе биздин семинарды баштай берели. Бизде бүгүн 4 доклад бар. 4 докладдын башында ең биринчи агай Нурус Керимкулов Саралаев агай баштап берсин. Директор Института философии Национальной академии наук Кыргызской республики. Тема доклада называется «Мартин Хайдегер жана убакыттын антологиясы». Анда сизге 10 минут убакыт берели, андан кийин суроо жооп болот, э? Эми урматтуу бүгүнкү философиялык окуунун катышуучулары, сиздер билесиздер, бизде классикалык философтор, ойчулдар өтө көп. Ошолордун ичинен постмодерн философиясынан классикалык философко өзүнүн чыгармалары менен айланып аткан классикалык философиянын ой жүгүртүүлөрүнүн ордун алып аткан бул Мартин Хайдегер. Эми убагында Гегель айткан, бул философияда рефлексия общества депчи. Анысында бул Хайдегердин философиясы кандайдыр бир тарыхый убакыт менен, ошон үчүн историческое время, историчность деп атпайбы? Тарыхый убакыт менен 20-жылдан 41-жылга чейин байланышкан. Ол бир жагынан, экинчи жагынан бу Мартин Хайдегердин өзүнүн мамлекеттик ишмердеги орду, анан ошо тарыхый убакыттагы тарыхый процесске событие деп атпайбы, историческое событие деп. Ошо окуяга жараша жүргүзгөн иштери бүгүнкү күндө сиздер билесиздер эки жактуу бааланып келет. Мунун ичинде жекеле Хайдегер эмес, Карл Ясперс да бар, муну билесиздер. Өкөтөн убагында фашизм идеологиясын колдогон. Өзгөчө Хайдегер өзүнүн Фрейбург университетиндеги мугалимдердин бар тең кийимдерди кийгизип кирип аткан кишилерди шереке кирип аткан профессорлорго чес бердирип
Ушундай иштерди кылганан эң башкысы фашисттик идеологияны таркаткан деп айтышат. Бирок бул Хайдеггердин экинчи жагы мына философия илиминдеги гуманисттик көз караш. Ушул ишмердүүлүк үчүн Хайдеггерди билесиздер, Нюрнбергский процесске чейин жеткирген убагында. Карл Ясперсти дагы бир канча жыл эмгектерин жарыялабашка чек койгон, жарыялабашка чек койгон. Анан 50-жылдын ортосунан баштап Мартин Хайдеггер дагы, Карл Ясперс дагы өзлөрүнүн чыгармачылык ишин ачык баштаган. Бирок белгилеп кое турган нерсе, Хайдеггер, Карл Ясперс өзлөрүнүн бири-бири менен жазышкан каттары сакталып калган. Бирок ошо каттардын баарында тең философиялык ой жүгүртүүлөр бар. Азыркы биздеги эң популярдуу болуп аткан Хайдеггердин эмгеги бул «Бытие и время». Болмуш жана убакыт. «Бытие и время». Эгер бул чыгарманын тарыхына кайрыла турган болсок, 1927-жылы жазылган, бирок көптөн кийин чыккан. Эми бул чыгат беле, чыкпайт беле, эгерде Гуссерил болбосо, ол билесиздер, бул Мартин Хайдеггер Гуссерилдин эң жакын окуучуларынан болгон. Гуссерил өзү ошо жазган чыгармаларын чыгарууга түрткү берген да. Эми бул болмуш жана убакыт, «Бытие и время». Сиздер билесиздер, бытие бул философиялык болгону менен өтө кең мааниде табияттын болумдуулугу бар, адамдын болумдуулугу бар, коомдун болумдуулугу бар. Ар кандай табияттагы жана коомдогу ар кандай процесстердин болумдуулугу бар да. Эми бул Хайдеггер өзүнүн чыгармасында ушу болумдуулук, антология, бытие деп. Анан жекеле бул чыгармасында антология, бытие деп бир эле проблеманы карабастан, Хайдеггер ушу бытиенин ичине өтө көп антологиялык маанидеги проблемаларды карап камтыганда. Ошон үчүн биз айта алабыз, Хайдеггердин философиясында эң биринчи орунда антология. То есть бытиенин ар кандай формада жашашы. Хайдеггер өзү деле айтып атпайбы? Мышление — это бытие депчи. Бул бар деп. Гегелевский философияга салганда экөөнүкүндө окшоштуктагы айырмачылык да бар да. Эми мен өзүмдүн мына бул кыска 10 мүнөттүн ичинде жазай турган докладымды, билдирүүмдү Хайдеггердин убакыттын антологиясына болгон көз карашын кичине сүрөттөп берейин деп атам да. Мун чыгармасынын философиясын билиш үчүн өтө көп аракет кылыш керек. Мен өзүм убагында докторский илимдин бир темасында, бир параграфында Хайдеггердин философиясын, антологиясын карагам. Бирок бул бытие дегенди караган, время дегенди, убакыт дегенди караган эмесмин. Сиздер билесиздер, убакыт эки илимде өтө тыгыз каралат да. Биринчи табият таануу илимдеринде, өзгөчө физикада, астрономияда, геометрияда, дискретный геометрия деген бар.
Ушуларда каралат, мына ушу геометрияда бизде академик бар, агай Бөрбаев. Ошо убакыттын математикалык, геометриялык өлчөмдөрүн карап жүрөт да. Анан эми бу табиат таануу илимдеринде убакыт форма существования материи деп каралат. Материянын бирден бир жашоо ыкмасы убакыт дейт. Анан ошол жерде табиат таануу илимдеринде дагы неменин убакыттын касиеттери бар да. Мисалы үчүн чексиздиги, түбөлүктүүлүгү, анан одномерность деп коет, бир жактуулугу. Физикада убакыт өзү астыга гана жылат, артка кетпейт. Ошон үчүн время физика имеет одномерный депчи. Эми мен Хайдегерди анчалык көкөлөтүп, андай-пындай деп карагым келбейт. Бирок Хайдегер өзүнүн «Бытие и время» деген китебинде философия илиминдеги жана физика илиминдеги жалпы традициядан алыстап кете алган эмес. Ар кандай жазып жүрүшөт, Хайдегер андай, Хайдегер мындай деп, жок, андай эмес. Эми убакытты Хайдегер кимден алган деген суроо туулат да. Чын табиат таануу илимдеринен алган. Өзгөчө кимден алган? Өзгөчө Канттан алган. Иммануил Кант. Мына буреке «Бытие и время» деген чыгармасын окусаңыздар, байкайсыздар да. Кантка кылган ссылкалары,